бизге деген суу маселеси аябай бизге аябай эме керек болуп атпайбы. Жанна Тастанбекова Ат Башы районундагы улан конушун алгачкылардан болуп байырлагандардын бири. Бирок бүгүнкүгө 50ден ашык түтүн бар бул аймак 15 жылдан бери илиц шамынан, таза жана сугат суулардан куржалак. Күндөлүк жашоо тиликтеринин ушул убарекчиликтерине илакташып, облус, район жетекчилерине кайрылышкандары менен азырынча бирөөсү да чекелеринен сылай турган эмес. Чындыгында кезегинде суу түттөрүн тартуу боюнча аракеттер жасалып, ага кубанышкан жашоочулар 150 миң сом акчалай колдоолорун көрсөтүшкөн. Кышында өзүбүз аракет кылып, акча чогултуп, кышына карабай туруп ушул жака барып тиги жерин кастырып, шлангилерин ар жак бер жактарын баарын коюп бергенбиз. Биз эми ошону дайырлап берген нерсени эле ушуну аткарып берсе жакшы болот эле да. Мартта ушу сууңарды чыгарып беребиз деген. Андан кийин мартта суу жок болду, майда бардык. Майда барсак, анда дагы күтө турула деди. Бүгүн барсак, короче, колуңардан келгенин кыла бергиле. Биз азыр эме аяка деген эчтеке кыла албайбыз. Жерде жатабы, акчаңар асманда жатабы, биздин башыбыз ооройт деген айыл өкмөт өзү ушинтип айтты. Арыз муңдардын арбындыгы аскиргенсип, атка минерлерден кабуу жешкен уландыктар азыр сууну өздөрүнөн 1 чакырым алыстагы жайдан ташышат. Анысындагы антисанитария ар кандай жугуштуу оорулардын очогу экендигин көзгө сайып көрсөтүп тургандай. Эгер адам өмүрүнө кооптуу ушул объекттен дароо 2 конуштун эли пайдаланардын көңүлгө түйсөк, эртеңби, бүрсүгүнүбү кайрадан дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус дүрт этчүдөн. Ошого болбой, жергиликтүү чиновниктер адаттарынча бизде баары жайындасынан жазышпайт. Дүйнөлүк банк менен, Азия Университет банк менен арест долбоор аркылуу азыр ошо иш болуп атат. Азыр 30 майда тендер ачылды. Буйрулса, июндун 20-сы же 25-инде ошо утуучуларды биз буюрса аныктайбыз. Таза суу бул 3 жылдык проект. Быйыл бүтпөйт, чындап айтканда 2028-жылы толук бүтөт деп атабыз. Зымдар келип, менин үйүмөн өтөт, мындай крышанын түбүнөн өтөт. Жоктон баргышкан кошуналары Мээрим Бейшебекованын 2 кабаттуу үйүн ГЭС деп атабашкан. Анткени улан конушундагыларга электр жарыгы дал ушул жерден тарайт. Анын бетин арыгылсын, кокус, катуу шамал соксо, атайын тааныштарды алмаштырган чирик шырыктар кулап, чубалгылар катары чалдык уйду тартылган зымдардан өрт чыгуу тобокелдиги чоң. Шамал болгондо аябай калтылдап, зымдар болсо ары берин эметкенде мен аябай эле корком, кооптуулугун билип эле атам. Коркуп жашап атасыз. Анан өздөрү айткандай Кудай сактады эле жашап атам. Эмне кылам? 4 балам менен жашайм ушул үйдө, кооптуу, ошон үчүн сиздерге кайрылууга аргасыз болдук. Калыстык иретинде улан жана ага канатташ агорго конуштарын илиц шам менен камсыз кылуу максатында Ат Башы айыл өкмөтүнүн бюджетинен 7 миллион 800 миң сомдун бөлүнгөндүгүн белгилейли. Тилекке каршы ушул каражатты өздөштүрүшкөн курулуш фирмасы эски трансформаторлорду орнотушкандыктан жумуш кабыл алынган эмес.